Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн биз негизи эле мугалимдердин айлык акысы окуу жылдын башталышынан эле жогорулайт деп сүйүнүп келгенбиз. Тагыраак айтсак, октябрь айынан баштап 30%га жогорулады. Бирок мугалимдердин айлык акысы жогорулаган менен айрым мугалимдер дагы деле нааразы. Дал ушул темасында бүгүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысын эфирге чакырганбыз. Абазбек Асанов бүгүн конокто. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы экономисти Урматбек Жоробеков конокто. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда чындап эле айткандай октябрь айынан баштап мугалимдердин айлык акысы 30%га жогорулайт деп агартуу тармагын сүйүндүрүп келгенбиз. Мына жогорулады десек да болот, агай. Мугалимдердин айлык акысы 30%га жогорулаган менен, бирок биз айтып кеттим жогоруда, айрым мугалимдер дагы деле нааразычылыгын айтып жатат да. Бизде атайын эл сурасын деген түз эфир, ошондой эле биздин телефондагы номерлерибиз бар. Ошол номерлерге дагы чыгып бизге СМС аркылуу жөнөткөндүктөн атайын сиздерде бүгүн эл менен түз эфирде баарлашсын деп, агартуу тармагына түз эфирде жооп беришсин деп сиздерди атайын конокко чакырдык. Эми алгачкы эле суроо, Абазбек агай, эмне үчүн мугалимдердин арасында ушундай түшүнбөстүктөр болуп жатат? Эмне үчүн 30%га жогоруласа дагы нааразычылыктар көбөйүп жатат? Ушул жылдын 30-сентябрында өкмөттүн 511-токтому чыкты. Бул токтом боюнча мугалимдердин айлык акысынын эсептөөнүн шарттары аныкталды. Жалпы алганда билим берүү кызматкерлеринин 120 миң адамдын айлыгы жогорулады. Ошонун ичинде 80 миңден ашыгы мектеп мугалимдери, калгандары башка категориядагы кызматкерлер. Анын 30% жогорулагандыгы бул чындык, бул талашсыз, ал жерде эч бир өйдө төмөн сөз болушу мүмкүн эмес. Анан эми эмне үчүн кээ бирөөлөр нааразы деген сөз мен үчүн да таң калыштуу. Эми мен башка жерде айтпайм. Бул баягы айлык маянасы жогорулабай калган мугалимдер балким нааразыдыр, менин түшүнүгүм боюнча. Менин оюмча айлыгы жогорулабай калган мугалим жок. Айлыгы жогорулабай калган тарбиячы жок. Айлыгы жогорулабай калган бир гана техникалык кызматкерлер бар. Алардын айлык акысы былтыр жогорулаган, мурдагы жылы дагы бир аз жогорулаган. Мынабул жолкусунда алардын айлык акысы жогорулаган жок. Келаткан жылда жогорулайт деп күтүп атабыз. Калган бардык категориядагылардын айлык акысы жогорулады. Ошон үчүн эми бул кээ бир ушундай сөз көбөйткөн адамдарыбыз болот. Эмне дейбиз? Эми аны биз түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Мен эми Ош шаары жөнүндө айта турган болсом, Ош шаарынын мектептеринде бардык мектептерде жамааттар менен жолуктук, сүйлөштүк, түшүндүрүү ишин жүргүздүк, кол койдуруп атабыз. Мына бүгүнкү күндө биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгы октябрь айынын айлыгын эсептеп бүттүк. Эртең бирси күндөн баштап банкка өткөзө баштайбыз. Конкреттүү түрдө менин айлыгым жогорулабай калды деген мындай нааразы адамды көргөнүм жок. Бирок бир момент бар. Мурда сааттык төлөм боюнча 5 жылдык бүткөн специалист деп коебуз. Ошол адистерибиз менен бакалаврлардын айлыгы бирдей эле. Бакалавриаттын. Мынабул жогорулады. Ошо 5 жылдык адистерибиз, 5 жылдык адистиктеги мугалимдерибиз магистранттар менен бирдей болду айлыгы. Булардыкы 30% эмес, андан да көп болуп калды. Эгер эсептеп көрө турган болсок, ошол категориядагы мугалимдерибиз башкаларга караганда көбүрөөк сыяктуу сезилип, балким ошол жерде бир биздики эмне ондай эмес дегендей бир түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Жакшы, бул темасына да кенен токтолобуз. Абазбек агай, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, 27652, ошондой эле биздин WhatsApp номерлерибиз дагы иштеп жатат. Суроо берсеңиздер болот. Бизге дароо эле байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарынан чалып атам. Салиева көчөсүнөн. Атым Үмүтай. Мына Ирхан айтып койчу, немене
мектептерде фондторго акча чогултулбайт деп айтты да, ушул боюнча берсем болот да? Тезирээк бериңиз, бат-баттан. Бирок дагы эле чогултуу болуп атат да. Себеби дегенде билим берүү баягы мектептерде тряпка, средстволор боюнча камсыз кылбайт экен. Анын үстүнө Урматтуу телегөрүүчү, сиз далилдеп айттыңыз, кайсы балабакча же мектеп? Кайсыл мектепте сизге, мисалы сиздин балаңыздын акча сурады? 27-чи мектепте. Канча сомдон сурады? Эми ал ошол сыр бойдон эле калсын, бирок мен айтпай эле коеюн, аны өздөрү келип ошо билим берүү башкармалыгынан келип текшерип кетсе жакшы болот эле да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Алмазбек ага, эми албетте телегөрүүчүлөрдү сыйлайбыз. Баягы биз айлык акы боюнча кенен сүйлөшөлү дегенбиз, бирок албетте токтолобуз. Азыр кыскача жооп берсеңиз, андан кийин кайра. Бул суроо азыр элдин баардыгын бүйрүн кызытыган суроо, ошондуктан буга жооп берейли. Министрликтин буйругу чыкты бул боюнча. Мектеп фонду, класстык копилка жана башка ата-энелер комитетинин фонду дегендин баардыгы жоюлду да. Мыйзам чегинде бир гана камкорчулар кеңеши спонсордук жардам же башка жардамдарды уюштурушу мүмкүн. Ал мектептин дирекциясы менен бул акча жөнөө маселесине такыр байланышы жок. Ал өзүнчө өкмөттүк эмес уюм болуп эсептелет. Мектептин ичинде түрдүү акча жыйнамайлар директорбу, класс жетекчиби, предметникпи эч ким акча жыйноого акысы жок. Бул боюнча буйрук ачык айкын буйрук чыккан. Эгерде ошондой топтолуп аткан болсо, бизге мен көрүүчүлөрдүн бизге билдирүүсүн суранам. Биз ага чара көрөбүз. Буйрукта дагы көрсөтүлгөн кандай чараларды көрүш. Анан бир гана нерсе дагы кайталаймын. Эгерде камкорчулар кеңеши мындай ата-энелерди жыйнап, өздөрү бир жардам уюштуруп жаткан болсо, аны мектеп менен чаташтыруу керек. Жакшы, түшүнүктүү. Мугалимдердин айлыгын көтөрүлүшүнүн билим сапатына тийгизген таасири кандай болду? Эми биз өзүбүздүн күтүүбүздү айтабыз деми. Эртең бирси күндөн баштап айлык ала башташат. Албетте мугалимдер демек акчасын чыдамсыздык алган айлыгы 30%ке көбөйтсө, бул проблемалары 30% көбүрөөк чечилет деген сөз деме, мындай жөнөкөйлөтүп ала турган болсок. Албетте билим сапатына сөзсүз таасир этет. Бул айлыкты көбүрөөк алуу жоопкерчиликти күчөтөт деп эсептейбиз. Анан кийин мугалимдин көңүлү дагы мындай тогураак болот. Көңүлү тог адамдын ишке болгон мамилеси, анын сапаты да жакшы болот. Бизде күтүүбүз зор. Зор үмүт менен күтүп жатабыз, билим сапатына таасир этет деп. Мына биз азыр мугалимдерибиз, жалпы мектептерибиз менен конкреттүү багыттар боюнча мына сүйлөшүп, пландарыбызды түзүп, мына жаңы окуу жылынын башында эле мисалы үчүн жалпы республикалык тестирүүлөрүнү былтыркыдан жакшыраак результат берүү, олимпиада боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жетишүү, эл аралык олимпиадаларга катышуу, ошондой эле ар бир чейректе билим сапатынын көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча милдеттемелерди өзүбүзгө кабыл алганбыз. Жакшы. Биз Урматбек мырзаны атайын чакырганбыз, себеби бизге байгыл экономист катары так түшүндүрүп берсинчи деп, жана 30%га жогорулады деп атабыз. Ошондо баягы мисалы 12 000 же болбосо 10 000 алган мугалим канча алып калат болжол менен? Мисалы эң аз айлык алган, мисалы канча сом болушу мүмкүн? Азыр 1 жылдык тажрыйбасы менен канча болсо, азыр канча сом алып калат? Урматбек мырза, сиз эсептеп чыктыңыз да, Мисалы 18 саат менен 11.398 сом алган мугалим 17.988 сом алып калат. Дагы бир мисал 27 саат менен кыргыз тилден берген мугалим 13.396 сом алган болсо, азыр 20.689 сом алат. Демек жакшы эле көтөрүлүшкөн да? Менин колумда ведомство, эгер мүмкүн болсо мындай фамилиясынан бери эле айтып эле коеюн. Эми ага биздин убактыбыз жетишпейт да. Мына 3 түрдүү ведомство да. Бул гимназия мектебинин ведомствосу, жөнөкөй мектептин ведомствосу, анан бала бакчанын ведомствосу. Мына айталы гимназия мектебинде мына Турдуматова Айнура Таштемировна деген мен орус тилчи кесиптешим бар. Ал
сентябрь айында 10.652 сом айлык алган. Эми ошол эле жүгү менен ошол эле акыбалда октябрь айында 16.570 сом алат. Бул жерде өзүңүз көрүп тургандай 5.918 сом айырма чыгып атат. Дагы бир мугалим Алыбаев Үмбет Алалымбекович деген кесиптешим бар, математик. Бул сентябрь айында 16.000 айлык алган, эми окуу жүктөмү 30 саат көп. Октябрь айында бул кесиптешим 24.797 сом айлык алат. Азыр эми мисалы Сезилерлик да, эми ошондой эле мугалимдин мисалы канча саат бөлүнөт мисалы? Бул мектепке жараша, сааттын бардыгына жараша, мугалимдердин жетишкен жетишпегендигине жараша 20 сааттан жогору беришибиз керек. Кээ бир жерде 30 саат нагрузка менен иштеп аткандар бар. Байгыл айлык акыны жогорулатуу менен сааттарды азайтып койду деген сөздөр кандай? Ал жалган. Мен ошон үчүн мына атайын айтып атам. Сентябрдагы алган айлыгы бул ала турган айлыгы да. Мына мисалы үчүн мына жөнөкөй мектеп 32-нчи мына Төлөкөндө 32-нчи мектебибиз бар. Так, Жолон Мамытов атындагы. Ошол жерде мына айталы Мажиева Мастура Шатянина деген эжекебиз завуч экен. Сентябрь айында 10.781, октябрь айында 17.768 айлык алган экен. Агай, завучтарды эмес, эң аз айлык алган мугалимди жөнөкөй мугалим Топчубаева Сонун Бүтүрсүн Алиевна деген эжекебиз 14.803 сом айлык алган сентябрда. 14.803 сом. Октябрь айында 22.469 сом алат. 30% көбөйдү. Бул сезилерлик, көрүнүп турганчалык. Бул мындай бир жайкап коюу эмес да, бул жерде сезилерлик айлык көбөйүп атат. Жакшы, бизге дагы телекөрүүчүлөр байланышка чыккан, кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарындагы көп кубаттуу үйлөр боюнча координация кеңеш төрагасы Калдыбаев Төлөн Мамытовичмин. Мен урматтуу Саныбазар райончылыкка мен кааларым биринчиден чын ден соолук. Себеби 2020 жылда мына келаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Ушундай мектептеги бир тажрыйбалуу көркөмдүү ишти жасап, окуучуларга бир чекит койду да, бул биринчиси. Экинчиси бир суроо эле. Урматтуу Саныбазар райончылык, мен билгенден бир 30 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар ушу билим тармагында. Кудай кааласа нерсе этип буйруп 2020 жылы жогорку кеңешке бир депутат коеюн деген оюңуз барбы? Илим тармагында сиздин таалымыңыз чоң да. Рахмат, чоң сурооңуз түшүнүктүү. Биз темабыздан бир аз алыстап кеттик окшойт. Ошентсе дагы азбай кыскача жооп бересиз. Эми бул жагы айтып аткандай, алыбыздын жетишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча билим берүү системасына салым кошобуз, аракет кылабыз. Анан баягы жогорку кеңеш ал бул деген сөз айтылган, андай ой жок. Жакшы, бизге WhatsApp номерлерибизге дагы суроолор келип жатат. Даярдоо классындагы айлыктары көбөйөбү дейт. Кененирээк айтып бериңиздерчи дейт. Даярдоо класстарында башталгыч класстар катары эле көбөйөт. Орто билимдүү, орто кесип билимдүү мугалимдер 72 сомдон алган болсо, азыр 93 сом 60 теңден алышат. Бакалавр адистиги барлар 81 сомдон алган болсо, азыр 105 сом 36 теңден алышат. Бир сааттын алган. Бир сааттан. Анан жогорку билимдүү магистр мугалимдер 81 сомдон алып жүрүшкөн. Магистрлар 90-дон, азыр 117 сомдон алышат. Жакшы. Ушуну улап эле сааттарды айтып койгум келип атат, себеби суроо пайда болушу мүмкүн. Мына мектептерде 1 саатка төлөнүүчү канча сомдон, 1 саатка канча сомдон төлөнөт дегенден анан эл өзү чыга берет да. Мына башталгыч класста орто кесиптик педагогикалык билим менен башталгыч класстагылар. Бул башталгыч эмес экен, жөнөкөй мектепте, жогорку эле класстарда орто кесиптик педагогикалык билим менен 1 саатына мурда 60 сомдон төлөнчү. Азыр 78 сомдон төлөнөт. Бакалавр дипломдуу адистерге мурда
67 сомдон төлөнчү бир саатына. Азыр бакалаврга 87 сом 80 тыйындан, ал эми адиске 97 сом 50 тыйындан төлөнөт. Магистрлерге мурда 75 сомдон төлөйтүлө бир саатына, азыр 97 сом 50 тыйындан төлөнөт. Ошол эле нерсени мектепке чейинки тарбиячылар жөнүндө айтып койгум келип атат менин. Мурда орто билимдүү кесип ээлерине, тарбиячыларга бир саатына 57 сом төлөнсө, азыр 74 сом 90 тыйындан төлөнөт. Бакалаврларга мурда 63 сомдон төлөнө турган болсо, азыр 81 сом 90 тыйындан төлөнөт. Демек, жакшы эле. Жакшы эле, ар бир саатка мындай сезилерлик, баягы 30% көрүнүп турат да. Жакшы. Бизге да байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Мен ош шаардан чалып атам. Эмне себептен мен агайга суроо берейин деген, мынау Кирова мектебинин директору, Сорплет мектебинин директору, Өксү мектебинин директору, кээ бир мектептерде ротация болсо деле, бул мектептерде эч кандай ротация болбойт. Анан сентябрь мезгилинде ушул мектептерге окуучуларды киргизгенге өтө кыйынчылык болот да. Эмне себептен ошол себебин экен, ошо агай жооп берип коет экен. Жакшы, рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр биз жарнамалык тынууга берели, андан соң биз сиздин сурооңузга жооп берет. Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бүгүн биз мугалимдердин айлык акысы 30%га жогорулады, бирок эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин мугалимдер нааразы деген темада сөз кылып жатабыз. Бизде конокто Ош шаардык билим берүү башкармалык башчысы Авазбек Асанов жооп берип жатат. Авазбек агай, мына айлык акы жогорулаптыр, эми андан сырткары жергиликтүү бюджеттен мугалимдерге кандай дагы жардамдар көрсөтүлөт? Же көрсөтүлүп жатат? Жергиликтүү бюджеттен Ош шаарында мугалимдерге бир топ жылдан бери жардам көрсөтүлүп жатат. Бул ар бир мугалимге айына 3 сомдон коммуналдык кызмат үчүн. Суу же электр 3 сом, муниципалдык бюджеттен 300 сомдон айына берет ар бир мугалимге. Демек, азыр айлык майына көтөрүлсө дагы ал нерсе жоюлбайт. Ал сакталып калат. Андан тышкары ошо жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз баягы медкомиссиядан өткөндө биз өзүбүз төлөп беребиз. Бул где-то 100 сомдон 250 сомго чейинки аралыкта акча болот, кылган кызматына жараша. Мисалы үчүн ошо мектептин ашпозунун медкомиссиясы кымбат, мугалимдики башкачараак дегенде ар түрдүү категорияга жараша. Негизинен мына ушул эки нерсе туруктуу жардам берилип келе жатат. Бул айлык көтөрүлүшсө деле бул улантыла берет. Бизге WhatsApp номерга дагы суроо келген. Мага 1 жыл болду, учурда 12 саат менен 2900 сом алам дейт. Эми мен ушул айдан баштап канча ала баштайм дейт. Болжолду диплом ала элекмин, 4-курстун студентимин дейт. Эми бүтсөм канча алам дейт. Сиз жооп бересизби, Урматбек мырза? Болжол менен мисалы. Начальный класс болгон болсо, айта бериңиз. Начальный класс болгон болсо, дипломду средний орто кесиптиктен 0,7 коэффициент алып төлөйбүз. 65 сом 50 тыйындан төлөнөт да. Жаңы эсеп боюнча, эски боюнча 50 сом 40 тыйындан төлөнүп келген. Жогорку класстарга мурун студенттерге 1 саатына 42 сом төлөнгөн. Азыр болсо 54 сом 60 тыйындан төлөнөт. Эми тиги суроо берген адамыбыз жогорку класста иштейби, төмөнкү начальный класс иштейби, ошого жараса өзү эсептеп алса болот. Жогорку класста студенттерге эми мындан болжак 54 сом 60 тыйындан, башталгыч класста 65 сом 50 тыйындан төлөнөт. Бул эми байгыл окуу жайды бүтүп, дипломду алып алса дагы көтөрүлөт. Дагы көтөрүлөт. Жакшы, бизге да бир суроо келген.
муниципалдык аймактык башкармалыктарда дейт мер укуктарын берген эле дейт. Ошонун арасында мектеп, бала бакча жетекчилеринин ошолордун сунушу менен иштен алуу боюнча мэриянын коллегасында айткан дейт го. Ошол Эми муну бир аз башкачараак түшүнүшүбүз керек. Жергиликтүү бийлик, муниципалдык башкармалыкпы, мэриябы, жергиликтүү бийликпи так кызматтан алуу боюнча башкармалыкка сунушун бериши мүмкүн. Мынандай кемчилиги бар деп. Алар өздөрү алып кое албайт. Эгерде кандайдыр бир кемчилик кетирилген болсо, бир мыйзам бузуулар боло турган болсо, алар башкармалыкка бизге сунушун беришет. демек Биз ошол чечимди кабыл алабыз. башкармалык сиздерге сунуштайт, ошондой болуп Жок, мэрия, муниципалдык башкармалык, билим берүү башкармалыгына сунуштайт. Иштен кызматтан ала турган биз буйрукту биз чыгарабыз. Алар сунуш бериши мүмкүн. Демек муниципалдык башкармалыктар иштен Алар, алып, кайра жетекчи кое албайт. Кое албайт, андай кое албайт. Жакшы. Алар сунуш беришет. Мен бала бакчада иштейм дейт. 15 жылдан бери иштебей калдым эле. Эми мектепке кирсем мени ишке алабы дейт. Эми суроо бир аз түшүнүксүзүрөөк. Мисалы үчүн бала бакчада иштеген болсо, анын билими мектепке чейинки дошкольный деп коебуз го, мектепке чейинки адистик боло турган болсо, аны мектепке албайт албетте. Анан жок, педагогикалык билим менен мектепте тик мугалимдик, адистик болуп бала бакчада иштеп жүргөн болсо, азыр кайра ишке арыз жаза турган болсо, орун болсо ишке алынат. 16-чы Кыргызстан 40 жылдык мектепте 130 сомдон топтогула деп жатат дейт. Биз мурунку жылдары дагы топтогонбуз, дагы деле топтогула деп жатат дейт да. Так, бул туура эмес. Эгерде ошол топтогула деп жаткан болсо, мына билим берүү башкармалыгына мага түздөн түз кайрыгыла. Ошентип топтоп жаткан болсо, топтогула деп ачык айткан болсо, алар кызматтан алынат. Бул министрдин буйругу бар ушундай. Мен негедир ишенбей турам, муну такташ керек. Демек, сиздерге мындай суроолор эми Авазбек агай баягы бүгүн же эртең чыга келген жок да, мындай суроолор аябай толтурат. Бизге дагы, сиздерге дагы түшүп турат. Эгерде бирөө жарым ошондой акча сураса, арыз менен кайрылса, сиздер сөзсүз түрдө чара колдоносуздар, Албетте чара көрөбүз. Албетте чара көрөбүз. Эми айлык майна жогорулады деп биз айтып сүйүнүп жатабыз. Албетте мына октябрда аяктап калды. Эртең буюрса мугалимдер жаңы жогорулаган айлыкты колуна алат деген ойдобуз буюрса. Эми бул айлык көтөрүлүү менен мугалимдердин баягы көйгөйү чечилди десек болобу агасы? Албетте болбойт. Айлык эч качан көп болбойт да. Ал канча болсо дагы ошого жараша талап өсүү боло берет деми. 30% айлык кошуп коюп мугалимдердин көйгөйүн чечтик десек менимче туура эмес болот. Бирок эми ушул 30% айлык өзүңүздөр мына жанатан бери цифраларды айтып атабыз. Бул мисал үчүн ошол үй бүлөнүн тамак ашын көтөрүп атат. Бир айлык. Унун көтөрүп атат, нанын көтөрөт дегендей. Ушундай көйгөйдү чечиш мүмкүн, толук көйгөйдү чечүү болбойт. Бул айлыкты көтөрүүнү биз дагы талап кыла беребиз келечекте. Өкмөт дагы көтөрө берет. Анан эми инфляция деген бар, ал күчүн жоготтурат. Эми дүйнө жүзүндө ушундай да тынымсыз айлык көтөрүлүп келатат. Бизде да ошол процесс боло берет. Сиз мына агартуу тармагында көп жылдан бери жүрөсүз, тажрыйбалуу инсан катары. Ошол менин эсимде жок экен. Акыркы жолу ошол качан мугалимдердин айлык акысы көтөрүлдү эле? Канча сомго көтөрүлгөн, Мугалимдердин айлык акысы 2015-жылы көтөрүлдү, сентябрда. Мындай азыркыдай сезилерлик болгон эмес. Ага чейин да көтөрүлгөн, бирок мындай сезилерлик болгон эмес да. Кээ бир категорияларга көтөрүлүп, анан кийин нааразылар көп болгон. Азыр мен дагы кайталайм, былтыр мурдагы жылы айлыгы көтөрүлгөн техникалык кызматкерлер гана быйыл көтөрүлгөн жок. Айлыгы калган бардык категориянын айлыгы көтөрүлдү.
Биз сизди келет деп Facebook баракчага дагы жазган элек. Бизге суроолор келди эле. Жеке менчик мектептердин билим берүү сапаты Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын көзөмөлүндө экен деп. Мисалы, Илим Ош мектеби дейт, аябай билим сапаты начар дейт. Жеке менчик мектептерге карайсыздарбы? Эми мындайда мен карашым керек. Бирок иштин көлөмү өтө көп. Биз жеке менчик мектептерге финансылык тармагына кирише албайбыз. Жеке менчик мектептерге административдик башкаруусуна башкасына кирише албайбыз. Биз методикалык жактан жардам сурасак ошону беребиз, жардам беребиз. Андан тышкары министрликтен келген көрсөтмөлөр, талаптар, отчеттор, методикалык көрсөтмөлөр ошолорду биз жеке менчик мектепке жеткизип турабыз. Андан башка биз ал мектептин тазалыгын, мисалы үчүн жылуулугун деген сыяктуу тараптарына биз киришпейбиз. Биринчиден мүмкүнчүлүгүбүз жок физикалык, экинчиден ал жеке менчик структура. Алардын өзүнүн эрежелери бар. Ротация боюнча айтып кетсеңиз, Ош шаары боюнча жалпы 6 мектептин жетекчилиги алмашты окшойт да? Азыр Ош шаары боюнча 8 мектеп ротация болду. Мен ушуга бир аз токтолоюнчу. Ротация деген кайдан чыкты? Биз өткөн окуу жылында өзү шаарыбызда 53 мектеп бар бизге караган. Өткөн окуу жылында биз 17 мектептин директорун жаңыладык. 17 директор жаңыланды. Бул жанагы пенсия жашындагыларда болушу мүмкүн Пенсия арасында. жашындагылар болду, анан кийин өз арыз каалоосу менен кеткендер болду, анан кийин биз баягы замечание кылып бошоткондор болду. 17 мектеп жаңыланды. Анан кийин бул эми 32% деген сөз. Бул өтө чоң көрсөткүч да, бардыгын бир убакта жаңылаган, бул ишке зыян болот. Анан быйыл мэриянын коллегиясында, андан кийин шаардык кеңештин сессиясында жаңылоо жөнүндө сөз болгондо мен ушул маселени айттым. Биз 32% жаңыладык дегенде, анан бул жергиликтүү бийлик сунуш кылды, ротация жасагыла деп. Анан эми ротацияны жасоодо биз ушул категорияга мынау белгиге таяндык да, кимдин стажы бир жерде 10 жылдан ашык иштесе деп. Биз биринчи иретте ушуларды ротация кылабыз деп чечтик. Биз ошолорду ротация жасадык. Кимдин стажы 10 жылдан ашык болсо, алардын кээ бирөөлөрүнүн 10 жылга жетпегендиги болушу мүмкүн. Бирок биз аны стажы 10 жылдан ашык адамды кодоруш үчүн пайдаландык да. Негизги белгибиз 10 жылдан ашык болду. Эми биз албетте үмүт кылып атабыз, ушул ротациянын натыйжасында бул орундан жаңы орунга барган мектептин директору каалайбы, каалабайбы жаңыча иштейт. Жаңы коллектив, жаңы талап, алар дагы күтүп турат, кандай болот деп. Биз пайдасы көп деп прогноз жасап атабыз. Анан жана суроодо бир айтылып кеткендей болду, ротация кылгандардын сапаты түшүп кетти деп. Эми ротация кылганыбызга бир эле жума болду, анын сапаты түшүп кеткидей боло элек да. Белгисиз деңиз азыр боюнча. Белгисиз азыр. Биз сапатты жогорулатуу боюнча иштеп атабыз да ал жерде. Жакшы, азыр эми Ош шаарында 53 мектеп бар деп этиңизби? Азыр ошо 53 мектептин канчасында ушул пенсия жашындагылар бар? Анткени пенсия жашындагылар качан алмашат, ошо пенсия жашындагыларга ротация жүрбөйбү деген да суроолор келген бизге. Бул жерде мындай айтайынчы, аттарын айтсам туура эмес болушу мүмкүн. Пенсия жашына жеткен азыр 4-5 директор бар. Мен 4-5 деп күмөн кылып айтып атам, атайлап айтып атам аны. Алар эми 10 жылдан ашып кетсе керек ордунда отуруп. Анан алар азыр ротация болбой турат. Себеби, мисалы үчүн бир мектеп курулушу бүтсө көчүп чыгыш керек. Вот көчөт деп күтүп атабыз да. Мен директорду ал жерде алмаштырып турбайм, себеби ал мектептин акыбалы жакшы, рейтинги биринчи, экинчи. Билим сапаты жогору экен да демек. Билим сапаты жогору, элдин баары ошо мектепке окутусу келет. Мен
ал киши мен эс алууга кетейин дегенде да тура тур, мектепти көчүрөйлү, анан кийин кет деп мен макул болбой атам. Ошол сыяктуу дагы бир эки мектебибиз бар. Анан кийин эми беш кол тең эмес. Кээ бир мектебибизде пенсионерлерди эми эс алыңыз десек, жок мен 1,5 жыл иштейин, мен 1 жыл иштейин деп ынабай аткандары дагы бар. Пенсионерлерди алып калуу менен жаш мисалы мугалимдерди билимсиз деп айтсак болбойт го. Эгерде жаштарды алып келсек, балким андан да жогору билим сапаты жогорулайт. Бардык пенсионерлерди кетириш керек деген дагы туура эмес. Калыш керек. Мисалы үчүн эми аксакалы жок жер трагедия, жаштары жок жер комедия деп айтат да. Бардыгы болуш керек. 53 мектептин ичинен 5-6 аксакал болсо менимче жаман эмес. Жакшы. Рахмат, биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат агай. Ишиңиздерге ийгилик. Чындап эле Авазбек агай, сизди көп убакытка сурансак да болот эле. Анткени бизге чалуулар да аябай көп болду. Бизге WhatsApp номерубузга да аябай көп, 1000ден ашык суроолор келди. Бул суроолорду албетте сизге берем. Өзүңүз баягы байланышып жооп бересиз деген ойдомун. Ар дайым эл кызматында болуп жүрөрүңүздөр. Да бир жолу рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.